азыр мына кеселге зайын кылып атабыз да, жетиге келген кесел. Мына жерден андай түшө турганда кан тамыр болуш керек. Ал жок азыр. Этилип кетти деген сөз. Эскерте турган иш, келдер төшү өтө ооруп болгондо өзү ооруканага барат да, мындай болсо сол каталык болот. Төшсүз төш ооруп коюп бербей, мынжа кандай болобу? Тер деп тына албай, таза катуу ооруп кеткенде, биринчиден жөн отурасыз, житилешпейсиз, чоңкур, аста нефес алып, эч кандай аракет кылышка болбойт. Анан үйдөгүлөр же өзүңүз Ярлинге телефон бересиз. Келдер өзүм ооруканага барсам тезирээк болор дейт, бул ката идея. Адетте Ярлинге телефон бересиз, Ярлин ошо эмне жагдай экенин телефондо эле билге болот. Житти мындай төш оорушты өтө муhim көрөбүз да. Ярлин келет, келгенден тартып сизге таарышты дейт. Кайсы ооруканага орундаштырса, ошо докторлорго уктуруш кылат. Мына операция кылганга дайындык кылып турабыз. Эң тез сүрөттөн ошо операцияканага кирип дагылашты баштайбыз. Өзүңүз ооруканага барсаңыз, бирси жежонга бир өтөсүз, жежондан эмне болду деп аны бир текшерип, өзүңүз барсаңыз, бул да кыйналасыз. Ал ооруп жаткан жагдайда туюксуз ушуңа жетсеңиз андай жакшы болот. Өзүңүз барсаңыз, мына Ярлинди дагылаш тез болбойт. Дагы оорукананын дайындыгы болуп албайт. Ошо азыркы вакытта житти операциябыз деле Ярлинге телефон келип, бул кесел ооруканага келип болчондо бар дайындыкты кылып болдук. Келди, операция алып кирдик. Ошо биз баразы кылгандай кан тамыр тосулуп жок азыр. Ошону бүтүрөп кылып атабыз. Эгерде өзү машина айдап же басып келе турган болсо, ал жан калбайлы кылат деп. Ошого айтып атабыз эми. Ошо житти өтө ооруп, жаады коюп бербей, тердеп, сыбылып, дене санжып өтө ооруганда ошо житти Ярлинге телефон берип биринчиден ошону ойлош керек.